Assalamu alaikum кандайсыңар достор. Азыр тракстопко келип токтоп, бираз бүгүн воскресенье да. Анан грузду пятница алып чыккам. Билесиңер, пятница биякта майрам болбоду. Анан көп фасилитилер иштебейт. Мисалы, эртең понедельник риферде разгрузка кечки саат 11-де да. Анан эми бир аз эле 4 сааттык жол калды. Аны эртеңкиге калтырып койдум да. Анан эмне дейбиз достор? Тракта иштеп, башында баягы Америкага келгенде баарыбыз эми жеке өзүмдү айтайын, эми баарын үчүн сүйлөп элечи. Мисалы, эме менен келесиң да. Американская мечта реальность болуп, мындай өзүнчө эле баягы доставкада мындай иштеп, тигинде мындай, анан ошол бир $150 тапсаң да, $100 тапсаң дагы мындай аябай сүйүнүп, Америка үчүн бул аз акча, бирок Кыргызстан үчүн бул чоң көп акча көрүнүшү мүмкүн, бирок тракка чыктык, трактада бир мага айтышчы, бир 2 жылдан кийин тракты көргүм келбей калат, анан мындай тигиндей депчи. Кимде бул боюнча кандай ощущение болуп атат, комментарийге жазып кеткиле. Бирок мен жеке өзүм трактан тажаган жокмун. Мен башка нерседен мындай тажагансып, морально мындай устаёшь да, себеби айдаха, юта, кар, мороз, аппоинтмент, кээде түндө айдайсың, кээде күндүз айдайсың, вейстейшндар дагы мындай. Азыркы ситуацияда вейстейшндардан да мындай коркунучтуу да негизичи. Анан бирде ачка, бирде ток, тамак, ачка деле болбойсуң, просто мындай тамагыңан өтпөйт да, могу американский тамактарчы. Анан ошонун баарында ойлоп туруп, мен каяка баратам, мен эмне кылып атам деген да суроо өзүңө бересиң да. Ошондой нерселер болуп турат экен. Анан же бул үй бүлөңдүн сагынычуусу болобу, же өзүңдүн мындай бардык нерседен мындай көңүл жок да, эмнегедирчи. Ушундай бир ситуацияда болуп турат экен да. Силерде ушундай ситуация болобу? Негизи бул боюнча оюңарды жазып кетсеңер.